Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди менин каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү темабыз аябай мындай оңой эмес. Бул деген Ирандын бүгүнкү күнү абалы жана эмне үчүн ушул жакынкы чыгышта тынчтык орнобой жатканын балким бир себебин түшүнөбүз. Анда эмесе баштайлы. Бүткүл батыш менен согуш жарыялады, согушуп жатат. Шиит мамлекети өзү жана ошол Орусия менен Кытайдан жардам алат. Бирок башка дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер менен эл аралык санкциялардын астында ушул карым-катнашта да. Анан негизи ушул кичинекей дисклеймер көңүл буруп койгула. Бүт ушул маалыматтар, материалдар видеонун сүрөттөмөсүндө мага кээде кээ бир маалыматты окуганга мындай кайдыгер карагандар жазышат. Фактыны бер, эмне деп сүйлөп атасың деп, ошол видеонун сүрөттөмөсүнө кирсеңер, ошол булактар, фактылар болот да, ошону көрөсүздөр. Негизи могу Иран шия, сунна мамлекеттер менен өзү шия мамлекет болуп, сунна мамлекеттер менен куурчалган көрүп атасыздар. Бул картада бүт жашыл мамлекеттер бул сунна ислам мамлекеттери. Кескин аралдарында ушул мусулмандар жашайт, көп учурунда ушул мусулманчылык бул жерге баягы специяларды, баягы татымдарды сатканда арабтар биринчи сатып башташкан, ошондо Европаны толук өзүнүн баягы соодасына халифат кезинде каратып алышкан. Ошондо аякта баягы Суматра, Ява деген ошол татымдардын аралдарына келип, бул жерге исламды орнотуп кетишкен. Ушул жерде Бруней дагы, ошол Малайзия дагы ушул ислам мамлекети болуп саналат да. Индонезиядан тышкары. Бирок аларда сунна болушкан, сунниттер бүт Түндүк Африка, бүт Аравия суннит мамлекети. Бүт баягы Түркия мисалы үчүн суннит мамлекети, Түркиянын ортолорунда шиит коомчулуктар бар, бирок көбүнчө ушул. Бүгүнкү АКШ менен согушуп аткан жана ошо кемелерди ирандык ракеталар менен аткылап жаткан Йемендик хуситтер дагы шииттер. Анын сыртынан бизде Тажикстанда Бадахшандын жашоочулардын бир бөлүгү шииттер. Анан Индиянын Хиндукушта жашаган бир бөлүгү шииттер. Дагы бир кичинекей бөлүк Афганистанда шииттер болот да. Ошол баары ошо шииттер негизи мындай сунниттерге карама-каршы болуп турат бүгүнкү дүйнөдө. Сиздер сурап каласыңар кээде эмне үчүн ошо мисалы үчүн Сауд Аравия, Араб Эмираттары Израилге жардам Израилге каршы чыкпайт, ошо Палестинага, Газага жардам бербейт, тез эле мусулманчылыктын бийликти мындай биримдиги кайда, эмнеге ошондой болбой жатат десеңиздер, жооп мынакей. Кызыл бул шиит мусулмандар, жашыл бул суннит мусулмандар. Суннит мусулмандар шиит мусулмандарды жоготконго аракет кылып жатышат. Шиит мусулмандар ага аябай карама-каршы күрөшүп жатышат. Анткени шииттер ушул өзүнүн баягы мисалы үчүн сунниттер Меккени басып алгандан кийин шииттер өзүнүн милдети катары Меккени кайтаруу деп эсептешет да. Жана ушул күрөш аябай кызуу. Бүгүнкү терроризмдин булагы бул, бүгүнкү баягы жакынкы чыгышта ынтымаксыздыктын негизи себеби жана ошол Газанын бүгүнкү геноцид болуп жатканын, Сириядагы геноцид болуп жатканда, ошо Сириядагы алавиттер да шииттер байкасаңар. Ошо Йемен хуситтерин да баягы геноцид болуп жатканда аларга Бириккен Араб өлкөлөрүнүн лигасы мисалы үчүн ушул жардам бербегендиги баары себептер ушунда да. Анткени булар шиит, тегеректеги мамлекет, араб мамлекеттеринин баары суннит. Суннитке Казакстан да кирет, Татарстан да кирет, биздин өлкө да кирет, ушундай. Негизи эмнеге ирандыктар шиит, арабтар болсо калган арабтардын баары суннит деп сурасаңыздар, бул жерден түпкү ошо себеби орто кылымдарда чыккан, орто кылымдардын эң башатында ушул негизи баягы Мухаммад пайгамбар мындай кайтардан Аллахка кайтарардын астында айткан: менде уулум болгон жок, ошондуктан менин баягы сүйүктүү күйөө балам менин мураскерим болот деп оозеки айткан. Мухаммад пайгамбар эч качан жазууларды билген эмес, өзү баягы эчтеке жазган эмес, эч кандай жазуу керести калтырган эмес, ошон үчүн оозеки керести калтырган. Ошону пайдаланышып, анан тегерегиндеги кишилер ошо бийликти алганга аракет кылышат. Мухаммад пайгамбар кайткандан кийин заматта эле тегерегиндеги баягы кишилери, туугандары биринчи халифа катары Мухаммад пайгамбардын кайын атасын
Абу Бакр ас-Сиддикти дайындашат. Ошондо Али хазіретке қарап, Алиге күйөө баласына қарап тұрып, баары арабтар қараса, ал унчукпай коет, токтоо кишкен, макул дешет. Анан ошол Абу Бакр ас-Сиддик кайтыш болуп кеткенде Али тирүү боюнча турган болот. Ошондо экинчи халифти баягы Умар ибн аль-Хаттабты дайындашат. Шайлап эле арабтар. Шайлаганда ага дагы Али токтоолук менен карап коет да. Андан кийин ошол үчүнчү халиф катары Усман ибн Аффанды дайындашат. Ага да Али көңүл бурбай коет ошол Мухаммед пайгамбардын күйөө баласы. Анан 4-чү туура жолдогу халифа деп Мухаммед пайгамбардын күйөө баласы Али ибн Абу Талибти акырында шайлашат. Али ушул кезге чейин акырындап баягы анын тегерегиндеги кишилер Мухаммед пайгамбардын ишин жөнгө салыш керек эле деп, Мухаммед пайгамбардын керезин аткарыш керек эле деп, ошол күйөө баласын кайра бийликке келтиребиз деп аракет кылып, акырында күйөө баласын бийликке келтирет. Күйөө баласы Али ибн Абу Талиб акырында халиф болот. Бир нерсеге өтө дыккат менен көңүл буруш керек. Ошондо мисалы үчүн Али өзү баягы анын кол астындагы кишилердин көпчүлүгү ирандыктар болчу, парстар болчу да. Ал өзүлөрүн парс деп атачу. Ал эми баягы тегерегиндеги арабтар, бедуиндар көбүнчө арабтар болчу да. Тегерегиндеги баягы Мухаммед пайгамбардын биринчи халифтерин шайлаган кишилер алар баары арабтар болчу. Арабтар менен парстар ошо эки этникалык топ бийликти талаша башташкан. Анан Хасан ибн Али 5-чи Адилет халифа Мухаммед пайгамбардын небереси болот, Алинин уулу. Анан кийин кайра шайлоону уюштуруп, Муавия ибн Суфьян бийликке келет. Бул жерден айтып коюш керек, динди жакшы билген, тарыхты жакшы билген адамдарга же видео роликтерге кайрылсаңар көрөсүңөр, бул жерде аябай көп күрөш болот, согуш болот, бири-бирин өлтүрүү, бири-бирине мындай мыкачылык менен карым катнаш кылуу, бири-бирине бут тосуу, ар кандай мындай начар иштер аябай көп болгон. Анан ошол Муавия өзү дагы эч кандай Мухаммед пайгамбарга тиешеси жок болсо дагы ушундай интригалардын, аскер күчтүн жардамы менен, саясат менен халиф болуп калат. Муавия болгондо Омейяд династиясы бул деген тарыхта бир нече кылым бою ушул мурун баягы Мухаммед пайгамбар келгиче Медина шаарындагы ар кандай мындай отко сыйынуу, көптөгөн кудайлардын сөлөкөттөрүн салып ошолорду кайтарган Умай деген ошо уурунун башчысы болгон да, мындай өкүлү болгон. Ал ууру баягы Мухаммед пайгамбар келип Мединадан ошо бүт баягы башка кудайлардын сөлөкөттөрүн сындырып, анан бир эле Аллахтын бийлигин орноткондон кийин бул Умайлар аябай таарынышкан. Умайлар таарынып туруп, ошол кийин ошо өлгөндөн кийин пайгамбар кайтыш болгондон кийин алар бийликти өз колуна кайра кайтарат дагы, кайра ошол Меккеге үстөмдүк кыла башташат. Ошондо Омейяд халифасын негиздейт. Ушул нерсе тарыхта биринчи фитна деп аталат да, Омейядтардын бийлиги орношу. Халифаттын ичиндеги биринчи жарандык согуш ушул жерден башталат. Анан Муавиянын уулу болот. Анан Али кайра айтат да, бийликти кайтар деп. Алиге бийликти кайтарбай, акырында Алини өлтүрүшөт да, ушул Омейядтардын өкүлдөрү. Өлтүргөндөн кийин ошол Умай уурусунун өкүлдөрү ушул бийликти, халифатты бекем кармап калышат дагы. Ошондо баягы Алинин үй бүлөсү кырылып кеткенин жазылганда алар Иранга качышат. Иранга качышып туруп ошол жерден жашырынышат. Жашырынышканда ушул нерсе бүгүнкү Ирандын шииттеринин кыймылын пайда кылат. Ал эми шииттер менен сунниттердин айырмасын карасак, бийликке укук. Сунниттер айтат, биз деген демократиялык түр менен халифтерди шайлайбыз дейт. Шииттер айтат, жок, бийлик Мухаммед пайгамбар Алинин тукумуна, Али күйөө баласына ошол керес кылып калтыргандан кийин бир гана ошол Али жана Фатиманын урпактары бийликке келиши зарыл. Башкалар бийликке келе албайт. Монархия да, мындай айтканда сунниттер демократия, шииттер монархия да. Анан имамдын харамсыздыгы. Сунниттер айтат, ар бир адам күнөөлүү, анан бир гана пайгамбар күнөөсүз деп айтышат да. Ал эми шииттер айтат, жок, 12 шиит имамы Мухаммед пайгамбар эң мындай күнөөсүз адам, бирок андан калган 12
шиит пайгамбары аларда күнөөсүз деп айтат да. Анан Мухаммед пайгамбардын урпагы да күнөөсүз деп айтат да. Анан ошол күнөөсүз адамдар кандай күнөө жасабасын таза кала берет деп айтышат да. Мисалы үчүн өз кызын мисалы үчүн өз аял кылып алабы эчтеке болбойт да. Короче күнөөлүү эмес. Ушундай сыяктуу эмелер бар да. Кичине баягы бизди таң калтыруучу кубулуштар бар. Махди Машая мисалы үчүн Мухаммед пайгамбардын акыркы мураскери кыяматтан ошо жакындаганын кабарлаганда бир Масих келет дейт, эмки элчи келет дейт. Ал элчи ошол мен Мухаммед пайгамбардын мураскери деп жарыялап келет дейт. Шииттер болсо жок, 12 шиит арасындагы бир ушул жашыруун имам Мухаммад ибн Аль Хасан бар болчу жашыруун имам арабызда жүрөт деп айтышат да дайыма. Ал өлбөйт, дайыма биз менен жашайт, арабызда жүрөт деп жарыялашат. Дагы айырмасы такыя капырларды алдоо. Сунниттер айтат, такыяны күнүмдүк жашоого колдонсо болбойт, капырларды алдоо. Аны бир гана баягы жашоого чоң коркунуч келгенде колдонсо болот дешет да. Шииттер болсо жок, такыяны күнүмдүк жашоодо колдонсо болот дешет да. Анан капырлар болсо капырды күндө алдай берсе болот деп айтышат да. Зыярат сунниттер мисалы үчүн Алякса жана ошол пайгамбар орноткон Сауд Арабиясындагы Меккеге барып мечитке сыйыныш керек, зыярат кылыш керек десе, шииттер жок, андан сырткары дагы ошол Кербела шаарына, Ирактагы Кербела шаарындагы мечитке барып дагы сыйыныш керек деп ушундай айтышат да. Башка диндерге сунниттер айтышат, башка диндер менен кошо жашай беребиз, эчтеке болбойт деп. Шииттер айтат, жок, башка диндегилер кырылыш керек деген ушундай кандайдыр бир көз карашта да. Башка диндер менен дайыма тынымсыз согуш кылышат. Ошол пайгамбардын түзмө-түз мураскерлерин алсак, эгерде ошол чын эле негизи сунниттер арасында жашаган Мухаммад пайгамбардын өзүнүн тукуму, ал эми баягы Хазрет Алинин жана Фатиманын тукумдары ошол шиит өлкөлөрүндө жашашат. Ошону менен карасак, түзмө-түз Мухаммад пайгамбардын тукуму деп аталган Марокконун, Иорданиянын падышалары, мынакей көрүп атасыңар. Марокконун падышасы ылдый жакта, баласы менен зонтиктин астында. Иорданиянын падышасы өйдө жагында үй бүлөсү менен. Көрүп атасыздар, Мухаммад пайгамбардын түзмө-түз урпактары сунна, ушундай ишенимдеги, сунна исламдагы да эч кандай узун сакал койбой, эч кандай мындай баягы узун кийим кийбей, кыздары паранжа кийбей ушундай эле жашашат. Эч кандай проблема жок да. Анткени сакал коюу жана башка ошол сүннөт деп аталган нерселер көбүнчө ошол шиизм агымынан келген. Анан пайгамбардын дагы түзмө-түз урпактары Ирандын президенти Сейид Мухаммед Хаттами, Ирандын руханий лидери Аятолла Сейид Али Хаменеи бүгүнкү, жана атактуу мурунку башчысы Аятолла Рухалла Мусави Хамейни же болбосо Имам Хамейни болуп саналышат да. Анан сакал суннасын алсак, мисалы үчүн пайгамбардын сөзү жана анын ошо имамдардын сөзүнүн аркасын карасак, алар деген сакал коюп жүргүлө, бирок сакалды абдан дыкаттык менен мындай кырып, мындай кооз сулуу кылып туруп кармап тургула деп айтчу экен да. Биздин баягы кээ бир радикалдарыбыз узун сакал коюп алып, анан баягы Пакистан кийим кийип алганы, ал деген сүннөт эмес экен да. Мисалы үчүн Мухаммад пайгамбардын урпактары мындай эле жүрөт. Дагы бир себеп эмне үчүн ушул Ирандын тегерегинде жалаң душмандар. Бүгүнкү күнү бүт сунна араб мамлекеттери нефтти Европага, Кытайга сатышат. Андан сырткары бүгүнкү күнү ошол негизи куралды сатып алуу өлкөсү, мисалы үчүн ушул араб мамлекеттери көбүнчө Кытай менен Орусиядан жана ошо Америка Коңшу Штаттарын сатып алышат. Анан ошону менен көрүп атасыңар, Сауд Арабиясы, Йемен, ошол негизи Түркия, Африканын көп мамлекеттери көбүнчө Америка Коңшу Штаттарын курал алышат. Ал эми Иран менен ушул Афганистан, башка ошол мамлекеттер Орусиядан көбүнчө куралды сатып алышат. Ошон үчүн ким куралды сатса, ошол саясий үстөмдүк кылат да, мындай айтканда. Анткени курал бул деген бир гана капитализм эмес, бул дагы идеология да. Ошон үчүн куралды саткан мамлекеттер бизди колдойсуң, ошондо куралды сатабыз деп айтышат да. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ошол Иран баягы батыштын куралын сатып алган өлкөлөргө бир аз терс карайт. Батыштын куралын сатып алган араб өлкөлөр батышты мындай жакын жандаш, баягы кандаш, дос катары көрбөсө дагы эң башкы өнөктөш катары көрөт жана батыштын кызыкчылыктарын ошол шиит мамлекеттеринин кызыкчылыктарынан өйдө коет. Бүгүнкү күнү ушул Америка Коңшу Штаттарынын эгерде расмий мындай өнөктөштөрүн карасаңар, аскерий өнөктөштөр НАТОдан сырткары,
ушул бүт мындай кызгылт менен боелгон көрөсүздөр. Ушул бүт өлкөлөр Австралия, Таиланд, ошол Япония, Түштүк Корея, ошо мисалы үчүн бүгүнкү күнү Вьетнамда акырындап кирип атат да. Ушул негизи Мисир, Египет мындай айтканда, Марокко мындай айтканда, ошол бүт ушул өлкөлөр, Пакистан Америка Кошмо Штаттарынын расмий өнөктөштөрү, аскерий өнөктөштөрү НАТОдон тышкаркы. Анан ошон үчүн бүгүнкү Иран баягы согуш мындай кандайдыр бир тегерекчеде жайгашкан да. Иранда бүгүнкү күнү бир нече 6-7 согуш болуп атат да. Ошо Пакистан менен кагылышып атат. Жаңылыктарды окуп атасыңар, бири-бирин ошо ракета жиберип, бири-биринин спецназтарын өлтүрүп, айылдарын өрттөп атышат. Иран менен Пакистан. Афганистан менен согушуп атат. Афганистандагы баягы ислам мамлекети деген топтор жана кичинекей дагы ар кандай топтор ушул согушуп жатышат Иран менен. Афганистанды билесиңер, талиптер жакында ушул Коштепа каналын куруп, аяка каршы чыкса ирандыктар ушул ирандыктар менен согушту. Анан негизи ушул Ирактын территориясында Ирандын проксилери жүрөт, Американын проксилери жүрөт. Бүгүнкү акыркы жаңылыктарды карасаңар, Ирандын соккуларынын аркасы менен, проксилердин соккуларынын аркасы менен америкалык базалар жанчылып, жакында эле 3 америкалык аскер өлдү да, мисалы үчүн ушул жерде. Түркия менен Курдистанда Ирандын кызыкчылыктары кайчылаш келип атат. Түркия НАТОдо жана Түркиядагы мисалы үчүн ушул шииттер эгерде Меккени кайтарабыз, анан бүт сунниттер жоготобуз десе, Түркия болсо биз деген такыр баягы ошол араб өлкөлөрүн, Иран өлкөсүн жоготуп, туркиялык Туран түзөбүз. Анан Тураны мусулманчылык, ошол Түркия мусулманчылыгы жайылат ушул араб өлкөлөрүнө деген ушундай өзүнүн амбициясы бар. Албетте Израилге дагы ушинтип баягы Хезболла аркылуу бир четинен ошол кайра эле Йемен аркылуу, хуситтер аркылуу Иран кандайдыр бир колу узарып жетип атат да. Мисир менен кагылыштары бар Ирандыкы, Йемен менен кагылыштары бар да. Ошол Иран ушинтип согушуп жатат да. Анан мынакей конфликттерди дагы прессадан карасаңар, Пакистан менен согушту, Сирия менен, Иордан менен согушуп атат, Йеменде катышып атат согушка. Газада катышып атат. Бүгүнкү ушул Америка Кошмо Штаттарынын базасын бомбалап, ракеталап жатат да Иран. Ушундай Ирандын ички баягы армиялары ушинтип жетилген, ракеталары аябай күчтүү болуп жатат Ирандыкы. Ракеталарынын технологиялары көбүнчө Иранда иштелип чыккан, бирок анын сыртынан да Кытай жардам берип атат дагы акырындан. Ирандын ракеталык куралдары аябай узарып кетти, баягы учуу аралыктары 150 километр, 200 километрге чейин учат. 2000 километрге чейин учкан ракеталар пайда болду, баягы кемелерди чөктүрүүчү ракеталар пайда болду, ушундай болуп жатат да. Эми бул башаты эмнеден келип чыгып атат Иранда? Ирандын баягы сунна өлкөлөрүнө каршы мындай согушу. Албетте үчүн атабыз, анткени суннит өлкөлөр көбүнчө Америка Кошмо Штаттары Израиль менен биргелешкенге, чогуу иштешкенге мындай кандайдыр бир ниети зор. Ошол бир. Экинчиси бул деген тарыхта. Мисалы үчүн ошол Иран Советтер Союзу Азербайжанды басып алган Иранда, Персиялык империядан. Анан баягы Түрк империясы, баягы Осман империясы дагы Ирандын кайсы бир жерлерин басып алган, ошол Нахичеван, Азербайжан. Жаңы тарыхта бир нече ушундай согуш болгон, Иран территориясын жоготкон. Анан Иран жаңы заманда модернизациядан өтүп башын көтөрө баштаганда, Мухаммед Реза Пехлеви модернизацияны баштайт. Модернизацияны баштаганда ага жардам берген өлкөлөр батыш өлкөлөр болот. Жана ошол Иранда көп нефт алат. Реза Пехлевинин контракттар боюнча, концессиясы боюнча АКШнын негизги партнеры катары тандап, анын АКШнын, Британиянын компанияларына нефт ошол кендерин берет. Нефт кендерин бергенден кийин алар иштете баштайт жана көп мындай АКШнын ишканалары иштеп баштайт. АКШ миллиарддаган долларды инвестиция кылат. Иран көтөрүлө баштайт, акырындап байый баштайт, бирок шах өзү Реза Пехлеви ошол кирип аткан абдан чоң акчаларды башка сунна мамлекеттердей болуп, алар баягы элге таратпастан, элге мындай бөлүштүрбөстөн тең бүт ушул акчаны өзүнө гана керектей баштайт. Аябай жакшы жашайт. Европалык кандайдыр бир ушундай бүт жылдыздарын жыйнап,
укмуштуудай баягы фестивалдарды кылып жашайт. Тегерегинде миллиондогон адам ачка жакыр жашашат. Ошондуктан ошол жакыр адамдар революция кылып туруп 79-жылы ислам когалаңын жасап туруп Аятолла Хамейни келип бийликке кетет дагы. Мурунку ошол Европага окшоп кеткен кичине баягы европалык баалуулуктарга ооп кеткен Иран исламдык шииттик баалуулуктарга ооп кетет дагы. Жана ошол негизи шаарлары каршы чыкса ислам революциясына бар айыл жергесиндеги кишилер көбүрөөк болчу. Ошол айыл жергесиндеги кишилер чечип койду баарын. Анан баштаганда америкалыктар аябай таарынды да, анткени келери менен америкалык элчиликти өртөп, элчиликтердин кызматкерлерин өлтүргөнгө аракет кылып, анан акырында баягы ар кандай теракттар жасап, ошол бүт Америка жана Британиянын ишканаларын улутташтырып ийет да Иран. Улутташтырып ийген соң Америка Коңшу Штаттары ушуга аябай таарынат дагы. Анан инвестициялар жоготтук, биз койгон акчаны жоготтук, биз жасаган бизнести жоготтук. Биз деген өч алышыбыз керек деп Саддам Хусейнге абдан көп акча берип, курал берип, Саддам Хусейн Америкадан да, СССРден да курал алып, акырында Иранга кол салат дагы. 8 жыл согуш болот Иран-Ирак. Аябай көп киши өлөт ошол согуштан. Муну ким жасаганын түшүнүп, Ирандын ошол башчылары аябай жини келишет Америка Коңшу Штаттарына. Ошондо Америкалык Кошмо Штаттары бүт дүйнөнү чакырып, ушул ирандыктардын режими өзгөрмөйүнчө жана биздин ишканаларды кайтармайынча эл аралык санкцияларды коебуз деп коет санкцияларды. Ошол санкциялардын астында Иран эми-кичекти жашап жатат. Анан албетте аябай катуу диндик пропаганда ичинде. Анан бүгүнкү акыркы күндөрү Иранда аябай ичинде ошол шаардык Иран кыздары хиджаб кийбейбиз деп чоң когалаңды жасоодо. Ал когалаң мындай куралданган когалаңга дагы айланып кетип атат кээде. Ошондуктан ошол Ирандын ичинде ыдыроо, ушундай согуш болуп атат. Менин атам өзү Шеримбек Шаршеев, бул экрандан көрүп атасыңар, оң жактагы калпакчан киши. Ушул менин атам Шеримбек Шаршеев. Манас Миң ошо мааракесин уюштуруу даярдап жатканда, ошол уюштуруу иштерин жасап жүргөндө дүйнө жүзүн кезип, Манас жөнүндө айтып берип, кыргыздар жөнүндө айтып берип, жаңы курулган Кыргыз Республикасы боюнча маалымат таратып, ушул Аятолла Хамейни менен дагы жолугуп кеткен, дипломатиялык кандай бир катнаштарды түзүп кеткен. Ошон үчүн Кыргызстанда Ирандын элчилиги ачылган, Кыргызстанга Ирандын товарлары келет, бүгүн ишкерлери келип кетип атат. Кыргызстандагы Иранга кандайдыр бир саткан, мисалы үчүн койдун этин сатат да, дагы кандайдыр бир товарларды аз болсо дагы сатат. Анан эмне келечек бизди күтөт да бүгүнкү күнү? Бүгүнкү күнү ошол бардык араб жана араб эмес суннит өлкөлөрү Иранды жок кылууну көздөп жатышат. Ушуну түшүнүш керек. Иранга оор. Кытай менен Орусия Иранга жардам берет, бирок Кытай өзү исламды аябай катуу коркунуч деп кабыл алып, келечекте ошол Уйгуристанды жасагандай эле, Суарды жасагандай эле бүт исламчыл күчтөргө каршы чоң чара көргөнгө пландаштырып жатат да. Ошон үчүн Кытай эгерде дүйнө жүзүн басып кетсе, эң биринчи душманы мусулмандар болуп калат. Бирок Кытай анчалык агрессивдүү мамлекет эмес. Ал деген ошондой ойлор болгону менен Кытай өзүнүн чек арасында турат. Тайваньды эле кайтарып алсак деген азыр ойлу бар да Кытайдыкы. Анан АКШ Иранды улутташтыруу үчүн жазалоону каалайт. Анан АКШ бул суроону калтырбайт. Анын баягы инвестицияларын, бизнесмендерин ушинтип таарын тийген Иран кандайдыр бир жаза алыш керек деген ишенимде да АКШ. Ошон үчүн Иранга каршы аракеттер токтобойт. Андан сырткардагы стратегиялык план боюнча АКШнын Иранда, Евразияда дайыма кичинекей согуштар болуп туруш керек. Анда АКШ өнүгөт, а Евразия болсо жакырланып, алсызданат. Анан АКШда кызыл кулактар менен ой койгондордун ортосунда жарандык согуш башталышы мүмкүн болуп жатат. Алар деген бири-бири менен баягы бийлик талашып атат. Ал жарандык согуш деген мындай жөн эле сөз да, орус тилинин пропагандасынын сөзү. Иш жүзүндө ал деген баягы саясий эле тирешүү болот. Ошондуктан алар ошол саясий тирешүүгө алаксып Иранга көп көңүл бурбай жатышат. Ошон үчүн азыр армиясын Сириядан чыгарганга аракетте Америка Коңшу Штаттары ушул ортодогу Евразиянын ортосундагы конфликттерден кичине ары туралы бири-бирин өзүлөрү өлтүрсүн деген ойдо да. Анан
негизи кыргыз мусулмандары сунниттер менен шииттердин айырмасын көрүшпөйт экен, ошон үчүн түшүнбөй атышат да биздикилерчи эмне үчүн бүткүл мусулмандар биригип баягы Израилди жок кылып салбайт, Америка Кошмо Штаттарды жок кылып салбайт. Анткени исламдын ичинде ошо суннит менен шиит эки чоң группа бар, анан ал группа бири бири менен согушуп жатат, анан бир да группа бири бирин мындай ынтымакка чакыра албайт. Анан дагы узакка созулган согуштар күтүлөт, балким ядролук курал колдонулат ушул чыгыш, жакынкы чыгышта. Анан бүгүнкү күнү ушул согушта Иран, Орусия, Кытай элдик республика алар деген дос да. Ал эми Иран өзү болсо жана ошол Тажикстан союздаш болуп кетиши мүмкүн, анткени алар бир тилде сүйлөшөт да. Ошондо Кыргыз Республикасы Сауд Аравиясынын жана Эмираттардын союздашы болгондуктан тиешелүү түрдө АКШ менен Израилдин кызыктар болуп калат да, ошол алардын позициясына кызыктар болуп калат. Ушундай нерсе потенциалдуу союздаш болуп калат, бирок ага Орусия жол бербейт болуш керек. Ошон үчүн ушундай кызыктуу ситуация түзүлүп атат да азыр геополитикада. Кыргыз географиялык секторге карата албетте РФ, Орусия жана КНР Кытайдын таасири астында калып, алардын фарватеринде, алардын үстөмдүгүнүн астында кала берчүдөй. Сырткы саясатыбызга түзмө түз таасир эте турчу нерсе, балким ички саясатыбызга да таасир этет. Ошон үчүн ушуну көңүл буруш керек, билип жүрүш керек. Жана кээде мындай туура түшүнүш керек да дүйнөдө эмне болуп жатканын. Эгерде баягы жаңылыкындай комментаторлор келсе, фактыны айт, бул видеодо сүрөттөмө бар, анда булактар бар, булактардан өтүп өзүңөр окуп алыңыздар. Анан Ирандын келечеги эмнеде? Иран бизге өтө маанилүү. Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолу салынганда анын бир бөлүгү Мешхетке барат да, Мешхетке барып туруп Иранга туташат. Анан эгерде мындай чоң жол салганда, трансатлантикалык мындай темир жолдор салганда, ошол Иран, Туркия, Туркменистан, Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан, Кытай ушул бүт бары Кытайдан Европага чейин ушул жолду салганда, бул коридор туран дегенди түшүндүрөт да. Бул деген логистикалык абдан чоң жибек жолу, жаңы жибек жолу. Ушул жол курулган соң биздин өлкө аябай катуу өнүгөт. Бул өлкөлөр бүт өнүгөт. Ошон үчүн бизге абдан тынчтыктуу, гүлдөп жаткан, эч кандай согушка катышпаган, аябай мындай бекем, коопсуз өлкөлөр керек да бул жолдун боюнда. Иран бизге тынчтыктуу жана гүлдөп жаткан Иран биздин Кыргызстандын гүлдөшүнө чоң өбөлгө. Каналды колдойм десеңиздер, бул QR менен колдосоңуздар болот. Ушу тема боюнча сурооңуздар болсо же ой пикириңиздер болсо комментарийге жазыңыздар. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.